Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Тмедиан эфиринде ачык талкуу берүүнүн бул жолку эфирин мен Кенжебүй Маматсадыкова алып барам. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Тмедиа Ош шаарына караган, бирок Кара Суу районунун аймагында жайгашып калып, Оштун анклавы болуп калган Эделбей айылы тууралуу материал даярдаганбыз. Анда жергиликтүү тургундар коомдук унаа жүрүүчү жолго жетүү үчүн 5-6 чакырымдап жерди жөө басып өтөөрүн, мындан улам окуучулар жайкышы мына ушу чакырымдап жолду басып билим алып жаткандыгын баяндаган элек. Ал эми бүгүн ачык талкууда биз ушул суроолорго жооп бере турган тараптарды бир жерге чогултуп, маселени чечүү жолдорун талкуулоону көздөп жатабыз. Эфирдин аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Тиешелүү суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын коноктор келген. Алар ошол 11-квартал деп расмий айтылган аймактын жашоочусу Каракозуев Маметжума агай, Ош шаардык жолдор башкармалыгынын бөлүм башчысы Фархат Эрмек уулу, Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчиси Тургунбаев Мунарбек агай жана Ош шаардык кеңешинин депутаты Маматкулов Максатбек агай. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мен биринчи эле суроону сизден баштайын аба. Мен буга чейин ошо Эделбей айылына барып, жергиликтүү тургундар менен көрүшүп, алардын арыз муңун жанынан билип келгенмин, бирок ошол эле суроону кайра эле берейин деп атам. Сиздер айтып атасыздар, мына дээрлик 40 жылдан бери ал жакта автоунаа каттабайт, коомдук транспорт жок деп. Ушул маселелерди буга чейин айыл башчысына, шаар мэрине айтып кайрылгансыздарбы? Алар кандай жооп берип, кандай мамиле жасап жатышат? Бул маселени мурун багбанчылык боюнча 367 000 гектар жер Кара Суу районунан Ош шаарына өткөрүлгөн. Бул 1980-81 жылдар эле. Союздун мезгилинде жеткинчек Пенердегене чейин барчу, анда жанагы Икарус чоң машиналар, калгандары өзүнүн машинасы менен чыгып кетет эле. Бул бир жагы. Экинчи жагынан ар бир ишкананын жумушчуларын өздөрү автоваза болсо автоваза, башкалар жеткирип турат эле. Калгандары өзүнүн жолу менен. Кийин биз эгемендүүлүктү алгандан кийин Аскар Акаевич президент болуп, анан бул маселени мен президент Аскар Акаевичке койдум. Кайрылсам, анан Адам Закирович Кара Суу районунун аким экен. Орун басары Айкөгүл Мырзакарим экен. Анан тапшырыптыр. Бир чакырыптыр, биз сүйлөшүп койгулачы деп. Анан чакырды. Биз топтолуп алып бардык. Барсак, бул Кара Суу районунун жери бизге карайт. Бүт арыз-муңарды бизге айткыла деди. Мен айттым. 5 соток жери болсо, суу чыкпаса, транспорт чыкпаса, бул жерде бала бакча, мектеп деген болбосо кандай болот десек, муну биз чечели. Болбосо үлүш бергиле бизге. Сугат жерден десек, сугат жер жок, ушул жерден ар бир жанга 20 соттан алгыла деди. Биз чечим чыгарып бердик кайып. 2004-жылы 23 ноябрда жалаң ушул багбанчылыкка багытындагы жерлердин баарын шаарга өткөрүп алгыш. Өзүндө указ менен, мыйзам менен өткөрдү. 23 ноябрь болчу. 2004-жылы. 2005-жылы Аскар Акаевич президенттен кетти. Ошо менен шаарга барсаң Кара Сууга карайсың дейт. Кара Сууга барсаң шаарга карайсың дейт. Ошентип маселе чечилбей калды. 2007-2008 жылы мен Ош шаарынын чоң залында премьер-министр келип калды эле. Бул маселени койгондон кийин бул маселе чечилет. Колдон келишинче чечебиз деп, ал мезгилде шаардын мэри Мелис Мырзахматов эле. Анан бир келиңизчи сүйлөшөбүз деди. Биринчи орун басары тапшырган эле. Биз мен кирсем, сиз эле ушу чогулуш сайын ушу маселени козгоп, көйгөйүңүз көп түгөнбөдү деди. Мен айтсам айтты. Башканы билбейбиз деди. Сууңарга жардам беребиз. Транспортко жардам беребиз. Жазып алың менин телефонумду деди. Анан Камчыбек деген ошо транспорт департаментинин начальниги бар экен, шаардык. Ошол кишини менин көзүмчө чакырып туруп, чеч деди. Чеч, эгер чечпесең сен иштен кетесиң деди.
20 сомго көтөрдү. 20 сомго көтөрдү. Анан каттап калды. Канча каттады? Bir жылга жакын каттады. Кээде калып коет, кээде албайт. Ошентип жазуунан баягы эделбейс деп жазып койгондо биз түшүп калабыз. Кээде шопурлар эметпейт. Кийин тополоң боло баштабады. Тополоң боло баштагандан кийин каттабай калды. Жолуң начар экен, чаң экен деди. Бир да жол авто кырсык болгон жок. Ошо менен токтоп калды. Мен Сарыбашев мер мезгилинде жаңы болуп тур дегенде мен Сарыбашевке кирдим. Айдыбашевден эшитип алып. Дагы 20 сомдон болуп тур, 20 сомдон төлөйбүз дедим. Анда 12 сом болчу, 12 сом төлөйт элек. Макулдашып чыгып кеттик. Кийин ошо менен бүгүн чечебиз, эртең чечебиз деп анан кийин Сонунбек Жунусбаев деген жигит бар. Анан мен кирдим. Бул жигитке кирип анан эмесем сүйлөшкөндөн кийин жакында мамлекеттик автобус бергиле атат бизге 20 жакын. Ошонун бир экөөнү эле каттатып кой, эртең менен кечинде деди. Десем макул, ошол келсе бекитип беребиз деди. Бул качан убада берди ошол? Бул быйылкы жылы болду. Май, апрель айларында сүйлөштүк экөөбүз. Анан ушу менен иш бүттү. Ал машина келди. Жана Кооперативге жетпей Мамутов атындай мектепке чейин каттатып 10-чу маршрут. Унутуп калды. Анан 1-2 жолу кайрылсак жолуңар жаман экен деди. Анан жолдун чекесине бардырларды коюп, ичинде грейдер жүргүзүп койду. Ушу менен ошо көйгөй чечилбей атат. Анан мына кыш жакындагандан кийин былтыр кыш абдан катуу болду. Көпчүлүк адамдар балдарын бала бакчага бере албай, мектепке бара албай калгандыктан ал жерди таштап коюп, шаарга квартирага көчүп кетип калышты. Биз бул суроого кайра кайрылабыз, агай. Рахмат. Эделбейсте ушул жол маселеси курч экендигин Максат мырза депутат катары маалыматыңыз барбы? Сиз ал жерине барып көргөнсүзбү? Эмне деп айта аласыз ошол абал боюнча? Саламатсыздарбы? Негизи Эделбейс Тюльпан коңшуга барыш үчүн чындыгына келгенде жол стандартка жооп бербейт. Биринчиден, экинчиден же тротуары жок, 1000ден ашык түтүн бар. Маселе коюлуп келип атат. Биз дагы шаардык кеңештен ушул маселени коюп атабыз. Кийинки жылга буйруса масштабын ушул Эделбейс Тюльпан менен бир иш алып барайлы деген ойдобуз. Депутат катары качан көтөрдүңүз шаардык кеңештин жыйынында? Биз шаардык кеңештин жыйынында тилекке каршы көтөрө элекмин, бирок комитетте постоянно көтөрүп жүрөбүз бул маселени. Эмне деген сунуштар берип атасыз ошол жергиликтүү бийликке? Эми мондой да, негизи Эделбейс Тюльпан шаарга карагандан кийин баардык коммуникацияны алып барып коюш керек ал жака. Суу, свет, газ, жолдорун, тротуарын, бала бакчасын, мектебин коюш керек. Анткени шаардын аймагында турат. Биз бул жака баягы мындай болуп калат да, биз баягы жерлерди бөлүп берип, азыр 19.005 адам кезекте турат экен ушул жерлергечи. Биз баягы суугат жерлерди бөлүп берип, неудобный жерлерди бөлүп беребиз да. Анан Союз маалынан бери турган жерлерге биз көңүл бурбай, ошол жака бир жакшы пландаштырып, бир жакшы проект менен ошол жака шарт түзүп беришибиз керек негизи. Бул нерсе айтылып келип атат, айтылып келет дагы. Бул жака мен оюмча саясий эрк керек, буну жасаш керек. Анткени өзүбүздүн эле жарандар, өзүбүздүн эле калк. Бизде мондой болуп калды да. Шайлоо учурунда же дагы бир админ ресурс керек маалында эле ушул элдерди биз эстеп калабыз да. Ой, силерге мындай кылып беребиз, андай кылып беребиз деп, бирок чын-чынына келгенде маселе бүт элек, иши бир дагы иш алдыга жыла элек. 40 жыл болду деп атасызбы? 40 жылдан бери бир конкреттүү иш боло элек. Азыр барсаңыз, шиперлары чирип, дубалдары көчүп, эми мышык ыйлайт ал жака барсаңыз. Уят да, мисал природасы, жаратылышы аябай кооз. Ошол жакка мисал канча деген туристтер барып эс алышат ал жака, шаардыктар барып чыгып турушат. Эми действительно ыңгайсыз. Ал жакта биз жакшы бир проекттин долбоорду алып келип, жакшы ошол Тюльпан, Эделбейс деп сон аттар бар. Бир жакшы заманбап мына МИПтен үйлөр бар. Ошол жакта үйлөр салса болот. Ошондой эле кичинекей 3-4 этаждуу талапка жооп берсе. Анан ошол жака элдерди көчүрүп барып, кийин ошол жактын инфраструктурасын көтөрүшүбүз керек. Бул албетте көтөрүш керек шаардын территориясына киргенден кийин. Мэрия кандай реакция кылып атат сиздин айткандарыңызга? Эми
бизде билесиз да баягы бюрократия бар. Сөзсүз түрдө карайбыз, ал маселе бар, кагаз түрүндө жооп беребиз, сөз каралып атат, быйыл, эмки жыл деп ушул убакка чейин келип аткан кезибиз. Арадан 30 жыл болду эгемендүүлүк алганыбызга, уже эгемендүүлүктөн бери мына кече 31 августта президент келет деп бир аз эле жолду оңдоп койду да, нарагын уже карабай коюшту да. Эми бул ачуу чындык. Конкретно ишти алып барыш керек. Рахмат. Нарбек агай, сиз эми жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчиси болуп турасыз. Шаарда кичи автобустар жетишпейт, дагы башка көйгөйлөр толтура, бирок ошол эле кезде Эделвейсте же 11 кварталда 1000ден ашуун жаран коомдук транспортко муктаж болуп атат да. Буга чейин мэрияга айтканбыз деп атат. Сиздерге мэрия тараптан тапшырмалар, сунуштар келгенби? Сиздер талкуулагансыздарбы? Кандай чечимдер чыккан? Саламатсыңарбы? Эң туура айттыңыз. Мэрияга кайрылышкан. Буларчы мэриядан комиссия болуп, жол коопсуздук кызматчылары менен, УГД менен, мэриянын өкүлү менен биз болуп барып, ошол жерге чейин барып көргөнбүз. Сиз айткандай, жеткинчек деген лагерь бар. Ошол жерге чейин азыр 24 маршрут каттайт. 124 деген маршрут каттайт. А берки бакса калай айткан 10 автобус, муниципальный автобус. Ал берки төлөкөн ичинен эле кайтат. Жетпестенчи. Ошол жеткинчектен Эделвейс Тюльпанга чейин 1 километр 400 метр. Ошону барып жолду көргөнбүз. Сиз айткандай бордюрлар коюлган, четинечи, бирок сапатсыз мындай жөлдө коюлган да, мындай машина тагыланып кеткен такалганда токтоп кала турган коюш керек да. Ошого бар, ошол протокол собрание берип, задачалар айтылган. Мына жолду кыласыңар, бордюрду коесуңар депчи. Бордюр коюлганга чейин сиздер барып ошо. Биз барып бордюр коюлгандан кийин да бардык. Коюлгача да барганбыз. Койгула деп койгон. Кийин бордюр коюлганда да бардык. Барганда сиз айткан сапатсыз коюлган. Ошол жака мен айттым. Жеткинчекке 124 маршрут барат да. Ошодон ары 1 километр 400 метр. Мына мен мына жерде мына ош немеге кат берип атам. Жол кыймылын коопсуздук камсыздоо башкармалыгына. Мына катыма жооп берип атат. Ош шаарын жүргүнчү ташуу агенттигинин директору Тургунбаевке, Ош шаардык ички боюнча милициянын кайгылуу кызмат бөлүмү сиздин 23 10 майдагы жазган катыңызга, келген катыңыздын негизинде Эделвейс жана Тюльпанга чейинки 1-4 чакырым жолун изилдеп чыгып, жол кыймылынын эрежелерине туура келбейт, коопсуздук жаратат, аталган жерге проект түзүү менен жолду капиталдык ремонттоо керек деп атат да. Ал жерге биз маршрут чыгарыш үчүн ГАИ уруксат бериш керек. ГАИ мындай уруксат бербей атат, жол жаман депчи. Капиталдык ремонт дегенде эмне, кандай иштер аткарылыш керек анда ал жерге? Муну жолчулар да айтат да, анычы. Мага жол жакшы болгондон кийин ГАИге мен биринчи ГАИге кат жазып сураймын, уруксат бересиңер, бербейсиңер деп. Булар бу киши айткандай дача жак жогору жакта шаардын ичине өз албайбыз. Бул ошондой бергенде мына жерде каттаганга болбойт деп ГАИ мага берип атат. Мына колумда турат бул катчы. Бул кайсы айда келип атат сизге? 23 май 23 жылы быйыл болду. Биз ошол маалда барып туруп, ошо ГАИ менен кошо барганбыз да, катты бергенбиз. Ошол кат келди. Ошондо бордюр бар эле. Эми сиз көп жылдан бери ушу кичи автобустарды көзөмөлдөгөн, жетектеген жетекчи катары кандай ойлойсуз? Ал жерге кичи автобусту кое берсе болобу? Жүргүзсү. Өзүңүздүн пикириңизди, жолдор башкармалыгын. Жок, коюш керек. Раз ушунча эл барбы? Азыр шаарыбыз чоңоюп атат, көрүп атасыңар. Эл көбөйүп атат. Аргасынан айтып атат, квартираларга жашап атабыз депчи. Обязательно коюш керек. Мен замын койгонго. Кичи автобустар жетишеби? Жетишет. Кое аласыздар. Мына жолдорду оңдоп мага ГАИ неме кылсын, ошо 24 маршрутканы 1 километр 400 метр деп атат. Ошо бу киши айтат, эртең менен бирди, кечинде бирди коюп бер жок дегенде деп атпайбы? Ошол жерде жашаган маршрут айдагандар деле бар биз арабыздачы. Аны деле мына азыр бирок мына 124 маршрут бул аксакал айткандай. Сиз айткан анклав билесиңер, мына Эделвейс менен Тюльпан анклав шаарга карайт. А кетип атканда эле Төлөкөн Карасуунун Төлөкөн айылдык өкмөтүнө карайт. Ошол жерде 20 сом болгонун айтайын. Бул жака дагы биз азыр конкурска койгонбуз, бирок 3 айлык 5 айлык договор менен гана иштейт буна линиячы азыркы. Анан ошондо элден наразы болуп алыс дегенде Төлөкөн айыл өкмөтүнүн депутаттары, 30 депутат бар. Ошолор 20 сом деп чечим чыгарып берген. Ошонун негизинде гана 20 сом алат. Шаардыкы мына биздин шаардын депутаттары бааны коюп берет бизгечи. Биз эгер жеткинчекке барып атат, булар жеткинчектен ары өздөрүнүн машинасы менен жөө чыгып кетет. Жөө чыккан жолу бар. Биз деле 2-3 жол барганмын өзүм да барыпчы. Азыр акыбал ушундай.
Келип эле жанагы сиздерге жоопкерчилик артылып атат жолдор башкармалыгына. Мен буга чейин сизге барып интервью алганда ошол 1 чакырымдай жолду оңдошубуз керек деп айткан болчусуз. Биздин материал чыкты, анан тиешелүү долбоорду архитектурага жибергенбиз деп айткансыз. Аяктан жооп келдиби? Азыр жолдор башкармалыгына ушул маселеге байланыштуу кандай иштер жүрүп атат? Азыркы учурда ошол Эдельвейс калктуу конусуна чыгуучу Кара Суу районунан 1 чакырым жолго долбоорлоо иштеринин биринчи этабы башталды деп сизге маалымдагам. Ошол иш азыр жүрүп жатат. Топографиялык съемкалары, чиймелери бүттү. Андан кийинки кагаздары бүткөндөн кийин долбоорлоо иштери жүргүзүлөт. Андан кийинки этаптарына бул акча каражатына келип такалат да. Акча каражаты бөлүнсө, ал эми 2024-жылдын иш планына кирсе, анан ал жерге нормага ылайыктуу жолду кеңейтип жана асфальттоо иштери жүргүзүлөт. Ал эми быйылкы 2023-жылы ал жердин 600 километр менен айтканда 6,5 километр жолду автогрейдер менен тегиздеп, шагыл төгүп, 8 дана жол белгилерин коюп, жолдун четине бетон блоктор орнотулду. Ушул жерде баса белгилеп кетиш керек, бетон блоктор кайсы жолду көрбөсөңүз бетон блок жолдун четине орнотулат да, аны чукуп отургузбайт. Шагылдын үстүнө орнотупсуздар. Азыр мисалы Ош Алай жолундагы деле бетон блокторго карасаңыз жолдун четинде жөн эле шагылдын үстүндө турат. Ал жер чукуп мисалы 1 метр же жарым метр казып отургузулган эмес, алардын бардыгыча. Анан эгерде бул коомдук транспорттун жүрүүсүнө бир гана ошо бетон блоктор талапка жооп бербей турган болсо, аны биз отургузуп бергенге дагы даярбыз. Кантип бекемдейсиздер сиздер? Аны эми демен жердин үстүнө эле коюп койгон деп атышпайбы? Аны возможно бир 30 сантиметрге чейин казып отургузуп бер десе отургузуп беребиз. Ал эми ал бетон блоктор негизи бул бир 40 км саатка чейинки автоунаа жүрүп барып урулса, ошону кармап турган гана эсептелинген да. Андан жогорку скоростто алар туруштук бере албайт. Сынып кетет же неме унан ары ашып кетет да. Демек, жолдо ошол жерде коомдук транспорт жүрүшү үчүн ал жерде асфальттоо керек деп эсептейсиз? Негизи асфальттаса дагы болот. Анан шагыл жолдордо деле автоунаалар жүрүп атпайбы, коомдук автоунаалар. Эми аны комиссия менен чечиш керек да ал маселени. Азыр мен бул жакка келген коноктордун сөзүн угуп, буга чейин ошол грейдерлөө жана бетон блок коюуга 200 000 сом каражат кеткен деп айтпадыңызбы? Андан бери жол кайгылуу кызматы деле уруксат бербептир. Кичи автобус жүрбөй эле мындай жашоочулар үчүн жөнөкөй эле бир суроону берсек, Эдельвейстиктердин эмнеси жакшырды десе, эч нерсеси жакшырган жок. Ошо мурдагы эле жашууланып атат. 200 000 сом иштетилди. Ошондо 200 000 сом максатсыз эле кетип калган жокпу деген суроо болуп атат. Эмне өзгөрдү жолдо? Эч кандай максатсыз колдонулган жок. Ал жерде коопсуздук үчүн бетон блоктор орнотулду. Бул жерде эми кокус бир тайгалануу болсун, бир техниканын бир кыймылдаткычы бузулса, ошол блокко барып такалып токтоп, ал жердеги жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу сакталат. Бул антип тыянак чыгарганга мен кошуло бербейм. Экинчиден, ошол жердин жашоочуларын бул шагыл жол болгондуктан ал автогрейдерлөө иштери бул жүргүзүлгөндөн кийин убактылуу эле пайдаланат да. Бир эми айтайын деген бир 6 айга чейин жүрүшү мүмкүн нормальный состояниядачы. Андан кийин 6 айдан кийин жамгыр жаап, кар жаап, андан кийин мурунку абалына келип калат. Аны көпчүлүк ошол баягы асфальт болбогон жолдо жүргөн адамдар билишет. Долбоорду айтып калбадыңызбы? Долбоордо ошо канча сом кетет деп болжолдоп атасыздар же сметасы али күнчө түзүлөтпү? Жок, азыр бир сумманы айтыш кыйын. Эмне үчүн дегенде ал жерде баягы рельефи татаалыраак жол, баягы Кара Суу районунан 1 чакырым жер. Ал жерди кеңейтүү үчүн ошол жердеги тоонун жамбашын
алып кесип алып анан кийин кеңейтүү керек да. Ошого биз мындай бир сумманы айтканга азыр эрте деп айтам да. Болжол менен айта аласызбы, жок дегенде? Жок, мисалы азыр шаардык кеңештин депутаты отурат. Бул маселени сиздер шаардык кеңешке сунуштайбыз деп атасыздар. Депутат мындай ойлонуп көрүп турсун да, мен суроо бергенге чейинчи, мисалы мынанча сом акча кетет десе, бул бюджеттен бөлө алабыз, бөлө албайбызбы деп. Болжолду канча сомго түшүндү? Болжолду бир 40 миллиондун тегерегинде акча кетет деп пландайбыз. Буга чейин деле ушул Эделбейстин жолун оңдойбуз деп, буга чейинки мэрлердин учурунда деле адистер, ошол эле шаар башчылары убада берип келген да. Азыр мына сиздин алдыңызда дагы убадалар берилип атат, ишке ашат деп үмүт кылып атасызбы? Эми Кудай насип кылып буйруса, элибизде, мамлекетибизде тынчтык болсо, бардыгы ишке ашат деп үмүттөнүп атабыз. Бирок биздин бүгүнкү көйгөйүбүз, мен эсептеп чыкканым боюнча бир 500-650 метр экен. Ошо асфальттай турган, анан кеңейте турган жери бир 150 метр экен да. Эми жол автомобилдер жолдор боюнча өзү мыйзамы бар. Мына бул жол курулуш башкармалыгына ушул жерде отурат. Мына бул жерге жүрсө болобу, болбойбу дебей эле ошол закондун, мыйзамдын негизинде ошол автоинспекторлор менен барып, каерди кеңейтели десе, азыраак эле акча кетет. Себеби эски союз мезгилинде кеңейтилген жерлер бар. Ага тийиштин кереги жок. Менин эсебим боюнча азыраак эле жер. 150 метр жерде азыраак кеңейтип койсо, бүгүнкү күндө абдан мына бул жол оңдой турган транспорттор дагы техникалар да өнүгүп калды. Оңойлоңдоп койсо болот. Ал эми 500 метр жерди кичине асфальттап койсо, ушу менен чаңбай деле калат. Маселе чечилиш керек. Анан мен чын пейилден айтканда көр кеңешке киргизебиз деген менен көр кеңештин депутаттары ичи башы оорубагандын Кудай менен иши жок деп аякта жашабагандан кийин ушундай жакшынакай шарты бар шаарда жашаган адамдар ал жердин шартын түшүнбөйт экен да. Себеби бала бакча шаардын ичинде болсо, мектеп шаардын ичинде болсо, оорукана шаардын ичинде болсо, анан ал Эделбей Стүлпанга эмне кылаттылар барып? Биз көрдүңүзбү? Бул жерде биз жаңыча ойлонушубуз керек. Азыр биздин президентибиз, өкмөтүбүз, кабинет министрдин төрагалары эмне деп айтып атат? Шаардын бардыгында жер калган жок азыр. Азыр жер жок. Эми түштөн кийин ойгонуп алып, эми мына жерди жүргүзөбүз дегенге биз ишенбей калдык. Себеби улар комфорттон чыккысы келбей атат. Мен көр кеңештин жанагы бюджетти бөлүштүргөн адамдардын канчалык деңгээлде ой жүгүртүүсү бар ушуга күмөн санап жүрөм да. Керексиз жака мисалы үчүн мына өзүңөр көрдүңөр. Жана Ош Нуру деген мейманкананын драма театрынын жанында алып барып туруп, керексиз бир статьяларды коюп койду. Аны алып таштап бөлөгүн койду. Ошол эми мына Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз элинде жылкыны, төөнү ошондой бир айкелдерди көрбөй жүргөн адамга көрсөтсө болот эле. Биз ошо тоодо өскөн балдарбыз, бардыгыбыз билебиз да. Анан сырткары мырамырдан бая жасаган кичинекей нерселердин баарын бузуп туруп оңдоду. Ошого канча акча кетти? Ошогондордун 10% бөлүп койсо, шаарыбызга да жакшы болмок, элибизге да жакшы болмок. Анан жана азык-түлүк коопсуздугу да чечилмек. Ошо дачадагылар мөмө жемишин бышырып, даярдап алып келип сатмак. Өзбекстандын дары кошулган жана бадырыңын жебей биздин кулпунай менен алмаларды, помидорлорду, анан бадыраңдарды жесеңер, ой ушулардыкы аябай ширин экен деп элдин баары көчүп барат эле. Биз буягын ойлогон жокпуз да. Бүгүнкү күнү жөнөкөй адамдарды гана шартын ойлонушубуз керек болуп атат. Себеби кыйынчылыкта жашаган адамдар, айылда жашаган адамдар Кыргыз элинин негизги уңгусун түзөт. Ошолор оңдойт мамлекетибизди. Ал даяр шоколад жеген балдар оңдобойт экен. Тиш түшүп калгандан кийин бөлөк жака бурулуп кетти экен да шаардагылар. Ошон үчүн биз мына шаардын чекесинде тургандан кийин биздин ушул мэриядагылар, көр кеңештин депутаттары
мына партияда шайла делебиз, ошонун программасын аткарабыз дебей, элге жүзү менен бурулуп караш керек. Эгерде сиздерге ошо кичи автобусту же автобусту коюп бере турган болсо, жол кире акысы бир аз кымбат болор, түшүнүктүү болуп атат да. Маселен, биринчиден эл көтөрөт, экинчиден муниципалдык менчиктеги 2 маршрутту коюп коюш керек ошол жерге. Экөөнү. Анан сырткары көбөйүп, хронометраж болуп кетип, көбөйүп эл батпай баратса, анан булар жана менчик транспортторду кошпойсо болот. Ошон үчүн башы оорубагандын Кудай менен иши жок деп, бу шаарды гана ойлоп атышат да. Шаардын чекесинде да эл жашайт. Булардын да социалдык көйгөйү бар деп бир алектенген киши жок да. Мен президентке кат жазып ийгемин. Жазып ийдим эле, баягы Сонумбектин берген жообун, ага чейинки мэрлердин баардык берген жообун тиркеп туруп, анан жөнөтүп ийсем, кайра буларга жөнөттү. Бир экөө барды, бир экөө дагы эле сиз жазып жүрөсүзбү деп күлүп коюшат. Ыйлаш керек алар. Ошо көйгөйдү чечпеген үчүн мамлекеттин айлыгын алса, мамлекеттик кызматта отурса, элдин көйгөйүн чечпесе эмне кылып отурат ошол жерде? Ош шаарынын аймагында мен адашпасам 2 миллиардтын тегерегинде долбоор аткарууга сунуш беребиз деп айттыңыз. Ошол жылда канча сомдук жол оңдолот шаарда? Анан Эделвейстин жолу ошол оңдолуучу жолдордун арасында канчалык приоритеттүү болуп турат азыр? Же мындан да зарыл жолдор барбы? Биз эми жогоруда айтып кеткендей эле ар бир жылы элдерден келген каттарды сунуштайбыз. Ар бир жылы, мисалы 2023 жылы келген каттардын бардыгын 2024 жылдын иш планына сунуштайбыз. Сунуштаганда алардын болжолдуу сметалык баалары ошо 2 миллиардка чейин жетет да. Анан анын ичинен ошо Көркеңеш карайт, мэриядагы өкүлдөр карап, анан биздин ишканага 1 жылдык титулдук иш план дегенде иш план бекитип берет. Биз ошонун негизинде ишти алып барабыз. Канча сомдук иш аткарылат жылда? Жылда канча акча бөлүнсө ошого жараша иш аткарылат. Быйылкы жылы 350 миллион акча каралды. Ошого ылайыктуу иштер аткарылып өттү. Эделвейстин жолу канчалык приоритеттүү болуп турат жалпы алганда шаар боюнча? Жалпы алганда бул дагы өтө маанилүү жолдордун бири болуп эсептелинет. Эмне үчүн дегенде, ошол жерде жашаган тургундар айрыкча мына мектеп жашындагы садикке алып баруучу жашоочулар коомдук транспортко түшүш үчүн ошо 1 чакырым жолду басып түшүп, анан шаарга чыгышат. Нарбек мырза, эгерде жол оңдолуп, анан асфальт төшөлүп кала турган болсо, жол акысы кандай болот? Жол акысы ошондой эле болот. Азыркыдай эле болуш керек. Бирок бул аксакал айткандай, өз ара келишсе да болушат да, мындай айткандачы. Действительно 1,5 километр жогору жакка чыгат. Мен ошол жерде айтып кетейин. Мына былтыр кыш кыйын болду деп атабыз, туурабы? Шаардын ичинде деле мына Араванский, Наукаский подъемдор бар бизде, мына южный жактардачы. Ошол күндөрү жол тазалоочу машиналар бар, кум себе турган машиналар бар, билесиңер да. Ошону айтып коеюн, пока булар биякты тазалап тияка чыгат да. Билесиң, ошол жерден 20 чакырым алыста турат, ошочу. Ошондой күндөрү баягы маршрутка чыга албай калышы мүмкүн. Баягындай пока барып жолго кум сээп тазалагандан кийин чыгат да, ошондой жерлери бар. Бул киши айтканда башында 1-2 коюп коелот. Туура айтты аксакал. Эгерде чыкканда адам болсо, жакшы. Адам болбосо барып келиш 3 километр болуп атпайбы? Азыр көрүп атасыңар, күйүүчү май кымбат деген тигилер бар. Ошого карап буларда биз коюп берели мели, сааттын графигин коюп коелу. 1 саатта чыгат, 2 саатта, эртең менен 2 саатта, жарым саатта чыксын. Кийинирээк 1 саатта чыксын кылып туруп коюп бергенге даярбыз. Жолдор куда калса болуп, гай уруксат берсе. Ал жак өзүңүз барыпсыз билесе, поворот бар бийигирээк жерде. Ошондой жерде ошол мына кар жааганда, баягындай тоңголок болгон маалда иhtiyat бул коомдук транспорт, билесиңер. Бир машина кичине кыйшайып кетсе, ушул эле адамдардын бала чакасы кичине учуп кетсе, бул өтө кооптуу нерсе да. Ошон үчүн биз ГАИден уруксат сурайбыз, бүт бардыгыначы. Эми азыр Бишкектин кичи автобусунун айдоочулары жол киренин көтөрүүнү көздөп жатышпайбы? Анын арасында ошол айдоочуларды ушу демилгени, мындай кууш чөйрөдү айта башташты да.
Анан алдыңкы убактарда ошто жол кире канча болушу мүмкүн? Анан келишип ала турган болсо, мисалы, айдоочулар канча сом гана макул болушат? Өтө жакшы суроо бердиңиз. 2019 жылы 10 сом болгон экен, жол кирачы 8 сомдон 10 сом болгон. Мына киши айтып аткан айтты. 2021 жылы ноябрда кезексиз сессия кылып, 25 ноябрда ушул депутаттар жол кирени 15 сом кылып берген шаардын ичинде маршруткаларга. Окуучуларга 5 сом. Түнү күнү каяка кружокко бара, мектепке бара, тренировкко бара баары 5 сом да, биздечи. Ушул эле кезде Бишкекте 15 сом маршруткачы, частыйлар. Круглый 15 сом, окуучуга да баарын 15 сом. Тем более Бишкекте күйүүч май бизге караганда 4 сом, 5 сом арзан турат. Бизде азыр 74 сом. Бишкекте 69 сом. Ушу жаңы жылга чейин болсо жол кирени көтөрүп алсак, например. Канча сомго көтөрөйүн деп атасыздар? Эми азыр ойлоп атабыз, окуучуларга 10 сом, чоңдорго 20 сом депчи деген оюбуз бар. Анан депутаттар колдойбу, колдобойбу. Бул шаардыкка болуп атат. Ошондой эле бул Төлөкөн айылын өтүп атпайбы? Бул Төлөкөн айыл эмес, Кашкар кыштагы Нариман, Мады, Каратайгача барат. Каратайга 35 сом. Булар Төлөкөндүн жогорусунда анклав деп атпайсызбы? Ошо Төлөкөндүн баасында төлөйт деп ойлойм. Жолду айтты, башка нерсени айтты, келип эле маселенин баардыгы азыр тиешелүү, мэриядан дагы өкүл келиш керек эле, тилекке каршы келбей калды. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү суроону мен сизге берейин. 40 миллион тегерегинде каражат кетет деп атат. Жол кирени көтөрүшүбүз мүмкүн деп атат. Шаардык кеңеште депутат катары демилгени кандай колдойсуз, кандай мындай кызыктар болосузбу жолдун оңдолуп калышына? Өзү негизи бүгүн биз өзүбүздүн элибизге шарт түзүп бере албасак, келечектеги Кыргызстан кандай болот деген бир суроо пайда болуп атат да. Бир жолду коюп эле, маршрутканы коюп койсок эле бул маселе чечилип калбай атат бул жерде. Бул жерде негизги проблема аябай чоң. Ал жакта бала бакча, өзүбүздүн кийинки муун канча деген чакырым ошо тоону аралап туруп шаарга келип окуп жүрөт. Олорго биз шарт түзүп беришибиз керек. Өзү бизден мондой болуп калганда жетекчилер биздин шаар башчысы эмне десе, ошону эле көзүн карап калганда, булар жетекчи болгондон кийин өздөрү ушул шаардын ар бир аймактарына анализ жүргүзүп, ошол жака план проектин түзүп, ошону сунушташ керек. Мисалы бул жагында Эдельвейсте мектеп жок экен, бала бакча жок экен, жолдору жаман экен, тротуары жок экен, канча миң эли жашайт деп, ар бир райондо, ар бир аймактын өздөрү анализ кылып мэрге сунушташ керек. Анан ошол сунушуна карата мэр бизге 5 жылдык программасын алып келет го, ошондо ошого карап туруп алып келиш керек. Анан жол башкармалыктары дагы ар бир муниципальный ишкана жеке ошол биздин жетекчилер ушундай сунуштарды алып келип бериш керек. Анан ошого карап туруп эң көйгөйлүү маселелерди биздин шаардык кеңештин сессиясына чыккандан кийин биз ошого карап туруп анан акчаларды бөлүп беребиз. Анан мен жана башында айтып кеттим, керексиз эле жактарга биз акчаларыбызды тыгып коюп жүрөбүз дагы, мына жана аксакал айтып кеткендей. Анан өзүбүздүн 1000 деген ашуун түтүн ар бир үйдө 2-ден 3-төн жашаганда дагы ал жакта 20 000, 15 000 адам бар. Алардын өмүрү кандай болуп атат? Баягы ден соолугу бир начарлап калса, скорый помощь деген нерселер бар. Кичине мындай жоопкерчиликти сезе билип, мамлекетке күйүп, мамлекетти сүйүп туруп иштеш керек да. Ошондо баары жакшы болот деп мен эсептейм. Мен азыр ушу өткөндө ошол материалды даярдап жүргөндө, азыр аты жөнүн айтпай эле коеюн, ошол эле вице-мэрлердин бирине кандай көңүл бурасыңар, ошол жерде мектеп дагы жок экен, бала бакча дагы жок экен, эмели алардан бюджети көбүрөөк экен, убакыт керек, анан жолун оңдобойсуңарбы десем, ал биз эл калк көп жайгашкан аймакка көбүрөөк басым жасайбыз деди. Мен буну менен жергиликтүү бийликтин ошо шайлоочулардын көңүлүн алгысы келип атат, эл көп жерге көңүл бургусу келип атат деген эле жыйынтыкка келдим. Мисалы азыр сизге ошо элдин өкүлү катары айтып атат 40 миллион сом акча керек деп. Сиз кандай талап кыласыз мэриядан ушул иштин чечилишине? Баягы айтат го, бизге 40 миллион сомдук эмес, бир серьезный проект алып келсин. Не только жол, тротуарын кошсун, жарыктыктарын кошсун, бала бакчасын кошсун, мектебин кошсун, ошол жактагы инфраструктурасын кошсун. Жакшы бир долбоорду алып келип, бизге не кылса, сөзсүз түрдө биздин шаардын депутаттарды колдоп берет. Биз колдоп эле жүрөбүз. Мына көзүңүздөр көрүп атасыңар, ак буран чекелердин таштарды тизип койду. Канча деген миллиондор акча кетти. Биз лучше ошол жакта корутсак болот дейт ошол акчалар, туурабы?
Ар бир жана айттым, ар бир ишканага өзүнүн бир менеджер керек. Ошол статистиканы жүргүзүп, эмне керек ушул аймакка деп туруп, аны иштетиш керек. Аны жана жогоруда айтып атасыз, көп аймактарга болгон жактарга биз көңүл бурабыз деп бир вице-мэр айтты деп атасыз. Мисалы, Келметтөө аймагында эң чоң район ошол. 75 000 калкы бар. Бир да поликлиникасы жок. Ошого эмне дейсиң? Эми туурабы, ишти ушундай алып барыш керек да. Алып барганга жакшы, мына реально алып барыш керек. Анан жөн эле бияка келип сулуу чымчык болуп сүйлөп коюп, бияка бар сулуу чымчык болуп сүйлөп койгон кереги жок. Онткени менен элдин көйгөйү чечилбей атат. Демек, сиздер талап кыласыздар. Сөзсүз түрдө талап кылабыз. Негизи сиздер жанагы шагыл төшөлөт, анан жол кайгылуу кызмат айтып жатпайбы? Ал жерде коомдук транспорт жүрүсө, ошол кырсык болуп кетсе, жоопкерчиликти ала албайбыз депчи. Бирок ошол эле учурда мен өз көзүм менен да көрүп келдим. Эдельвейстен, Тюльпандан кичи, жеңил унаалар кадимгидей эле жүрүп атышат да. Анан алардын өмүрүнүн жоопкерчилиги азыр кандай болуп атат? Ким жоопкерчилик алат? Же алардын биз коомдук транспорт чыгарган жокпуз, уруксат бере албайбыз, анан силер өзүңөр менен өзүңөр болгула деген мамиле болуп атабы? Сиздин ой пикириңиз кандай? Алардын коопсуздугу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлдү. Андан артык баягы жол эрежесин бузса, эми ар бир айдоочу өзүнө өзү жооп берет да. Ал эми ага чейинки ал кырсыкка чейинки иштер аткарылды. Мисалы, жол белгилери коюлду. Кайсы главный жол, кайсы экинчи жол. Ал жагын карап жүрсө болот. Ал эми кыш мезгилинде тайгаланып жолдун четине чыга турган болсо, бетон блоктор турат. Ал жагы каралды. Ал эми кээ бирки жерлер кеңейтилди, баягы биздин техникалар кеңейте алганга мүмкүнчүлүгү бар жерлер кеңейтилди, тегизделди. Мындайча айтканда, биздин азыркы учурдагы ишкананын техникалары аткара турган жумуштар аткарылып болду. Ал эми калган жумуштарды бул долбоор менен аткарыш керек да. Демек, азыркы сиздер аткарган жумуштардын негизинде эле ошол Эдельвейске унааны койсо боло береби? Унаа жүрүп жатпайбы? Биз коомдук унаа деле жүрсө болот. Эми аны комиссия чечиш керек. Комиссия уруксат берет да. Жол кайгылуу кызматы, Нарбек, азыр айтып атпайсызбы, ошолор чечет депчи. Негизги уруксат ошолордон күтүп атат экенсиздер, анан алар ашыкча эле, мисалы, принципиалдуу болуп аткан жокпу бул жагдайда, мисалы? Эми 1000 адам күтүп атат, ошондой. Мында жыл сайын жайында ошол аймакка барсаңыз, ушул шаардын тургундары дагы, шаардын мэриянын кызматкерлери дагы, бир топ жетекчилер дагы, ошол эле ГАИ кызматкерлери дагы, депутаттар дагы өз жеңил унааларында ошол жака эс алган барышат, шаардын тургундары, туурабы? Эмнеге ошол өздөрү деле бир ой жүгүртүп, ушул жакты кылып коюш керек, ушул жакка асфальт төшөп коюш керек, жарык коюп коюш керек деген бир ой жүгүртүп койгон жок. Эми бул деген кайдыгер караган да. Өз мамлекетине кайдыгер караган болуп эсептелинет. Рахмат, акыркы суроону сизге берейин, агай. Мына өзүңүз айтып атасыз, мен барып көрдүм, ал жерде бир топ үйлөр бош турат, эң калыптыр. Жергиликтүү тургундар да айтып атат, мектептин жоктугунан, бакчанын жоктугунан, жолдун начардыгынан элдин баары ижарага алып шаарда айласы жашаганга мажбур болуп атышат үйлөрдү депчи. Эгерде могу жол салынбаса, асфальт төшөлбөсө, коомдук унаа Эдельвейске чыкпаса, аймакта дагы кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Бул маселеде мына бул кыргыз эли абдан чыдамдуу, сабырдуу анан эл болот. Ошол кыйынчылыкка чыдап жашап келе жатат. Бирок биздин мына бул аймактык кеңештер, мэриядагылар оң жүзүн ушундай кыйын жашаган аймактарга бөлүп туруп тиешелүү чара көрүш керек. Анан кээ бир 2-3 биригип калып 50 сомдон төлөп ар бир маршрутка ошол жака чыгып эртең менен кечинде шашканда ушинтип жүрүшөт. Мына жол департаментинин автомобиль департаментинин башчысы ушул жерде турат, айтып коюш керек. График каттаган графигин саат мүнөтү менен жок дегенде ар бир остановка ийилип коюш керек. Бишкекте ошондой бар, биздин Ошто жок.
Биз да маданиятка, биз да цивилизацияга үйрөнүшүбүз керек да. Анан эми каттатып койсо, азыраак кымбаттатып койсо, эл ошого деле кайыл болот. Жашоо деген жашоо, өзүнүн угунда кетип атат. Анан муну элдин нараазычылыгы абдан жакшы күчөп кеткен болсо, булар айтып атышат, мына курултайга кулак кагыш кылып койсокпу деп. Анан мен айттым, биз кайрылганбыз. Тиешелүү чараны көрөт. Мына жылдын жыйынтыгы боюнча 2024 жылы финансыны бөлүштүрүү боюнча маселе каралып калса, чечилип калса керек деп. Кыйынчылыкка чыдап жашайт эл дагы. Бирок кыйынчылыкка жашап чыдаган адамдар, Японияны караңыз. Ушунчалык кыйынчылыкты баштан өткөрүп, өнүккөн өлкө болуп атат. Кыргыздар деле ошондой калк. Бирок тагдырдын эмне болсоң ошо бол деп таштап койгон туура эмес. Жанагы биринчи президентибиз элдин көйгөйүн чече албай, качып ушу мезгилге чейин келе албай жүрөт. Бакиевдин акыбалы тигил. Анан кийинкилер деле андан жакшы болуп кеткен жок. Азыр эми мына жаңы өкмөттөн, жаңы президенттен чоң көп нерселерди үмүттөнүп карап отурабыз. Анан болбосо курултайга кулак кагыш кылып элдер кайрылышы да мүмкүн. Ага жеткирбей эле чечип коет деген үмүттөмүн. Жок эле дегенде шайлоодо 1000 добуш керек болот да. Чечиш керек. Рахмат. Бул аксакал өзү айткандай, ошо илгери ошо жерде шаарда иштеп туруп дачам бар деп айтып атат, туурабы? Ушундай да, Озгордун үстүндө Солнечный деген дача. Ошол жерге азыр мына садик неме каралып атат да, шаарга карайт. Озгордун үстүндө барсаң Солнечный деген дача бар. Ошол жерге да ошо маршрут чечилип, Кудай кааласа, өткөндө барып ушу местасын көрүп, ошол десе кетти проект ужечи. Бул жактан, бул жактан өткөндө эле Төлөйкөнүн үстү Эдельвейс менен неме болду азыркы. Тюльпан. Ушундай эле нерсе дача деп туруп, мына билесиңер, учардын үстүндө бар. Алай 1, алай 2 деген. Ушулар илгери дача болгон буларчы. Эмди айтканда дачаларга эми жетип атат деп ойлойм да, мына ушунча жыл болду, мына азыр жаңы жетекчилер келип ич жылды деп атпайбызбы? Ушулар кетип атат азыртанчы. Эми мен ойлойм, 1-2 жылда чечиле турган нерселер булар. Ал жака да жетет да. Жол кайгыл кызматы ошол түрдүү кырсыктар кыш мезгилинде болушу мүмкүн деп айтып атпайбы? Анан сиздер кыш эмес, жаз мезгилинде, жай мезгилинде, күз мезгилинде чыгарып койсоңуздар болобу? Жок, ошол чыгарган чакта дагы алдына бардыр турат го бул жагынан. Мейли чыкты. Жайдын күнү жамыр жаабайт деп гарантия бере аласызбы? Жаздын күнү жамыр жаабайт. Жамырда деле тайгалак болот ал. Туурабы, туура эмеспи? Анан элбиз, мына киши айткандайчы, аксакал айткандай, бир күндө жамыр жаап да чыкпай калды десең түшүнбөйт да. Туурабы? Ошон үчүн досконально бул жага айткандай, ошол жерге да Солнечный курулду. Мына депутат Максат туура айтып атат. Ошон ушунча адам бар экен, ошол жерге бала бакча, мектеп кылып койсо булардын келишин кереги жок. Бул жыргал жашоодо жашайт. Эң таза аба, билесиңер да. Тынч. Жайдын күнү бүт бар ошол жакта жүрөт, действительно. Туурабы? Ушул жактан ham караш керек. Бул Максат депутат айткандай комплексно караш керек бердичи. Рахмат пикириңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ачык талкууга бөлүнгөн убакыт аягына чыкты. Бүгүн биз ошол Ош шаарына караган Эдельвейс айылындагы жол маселеси, коомдук транспорт маселесин талкууладык. Тиешелүү суроолорго жооп берүү үчүн ошол Эдельвейс айылынын тургуну Каракозоев Мамет Жума аба келди. Ош шаардык жолдор башкармалыгынын бөлүм башчысы Фархат Эрмек уулу, Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчиси Мунарбек Тургунбаев жана Ош шаардык кеңешинин депутаты Маматкулов Максатбек агай келди. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Айтылган сөздөр ушул жерде калбасын деп тилейт элем. Анан эң негизгиси бул жерде аткаруу кызматынын өкүлдөрү экен. Анан сиз эле жанагы талап кылуучу тарап экенсиз да. Ошондуктан биз сизге көбүрөөк ишеним артабыз, депутат катары. Анан азыр көрүүчүлөр дагы сизге көбүрөөк ишеним артып калды. Убада бердим, ушу киши көтөрсө маселеси чечилип калат окшойт депчи. Маселеси чечилсин, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан көрүшөбүз, аман туруңуздар.